여러분 안녕하십니까? Саламатсыңарбы? 이제 지난번에 요한 마태복음 3장으로 들어가겠습니다. Сегодня мы начнем третью главу Бүгүн Евангелия от биз Матфея. Матайда 3장 жазылган 1절에 보면 жакшы кабарды 흑돼서 улантабыз. 요한을 광야에서 전파해 가로되 회개하라 천국이 가까웠느라 하였으니. В первом стихе Евангелия от Иоанна 3 главе написано: «В те дни Матай приходит Иоанн 3 Креститель бөлүм и 1-чирде проповедует бир нече чтение жылдан иудейское кийин и говорит: чөмүлдүрүүчү покайтесь, ибо жакан приблизилось келип Царство жүү Небесное». жериндеги чоң талаада мындай деп жар сала баштады: тобо кылгыла, анткени асман патшалыгы жакындап калды деп. Евангелие от Марка, от Луки, от Иоанна называют 4 книги Евангелия. 그 복음이라는 것은 바로 예수 그리스도께서 우리 죄를 죽으시고 우리 구원할 그 Жакшы кабар бул Иса Машаяк жөнүндө, ал ушул өлүмгө кыйылганы жөнүндө. И что здесь очень интересно, 마태복음, 마가복음, 누가복음 좀 똑같이 Анан ушул жерде бир мындай окшош нерселер бар да. Матай, Марк жана Лука жана Жаканда жазылган жерде. 세례 요한이 약간 앞에 Иоанн Креститель был Иса Машаяк келгенге чейин эң биринчи ушул чөмүлдүрүүчү Жакан келген. Анан болсо пророк Исаия говорил: Жакан жөнүндө Ишая пайгамбар мынтип айтканда: 너희는 주의 길을 예비하라 그의 측경을 Теңирге жол даярдагыла, ал «Глаз үчүн вопиющего жолду в пустыне, түздөгүлө. приготовьте путь к Господу, прямыми сделайте стези Ему». 이제 요한은 예수님에게 나가는 길을 Жакан 예비하는 사람. чөмүлдүрүүчү бул Исага жол даярдаганы келген ал. 그렇기 때문에 마태복음에서 예수님이 등장하시기 전에 Иса Машаяк келгенге Прежде чем чейин Иисус явился, 요한이 먼저 나와서 анан Жакан келип ал появляется иштеп Иоанн баштайт. и начинает работать. 그럼 마가복음은 똑같이 예수님 앞에 Маркта 요한이 дагы То же самое Евангелие от алдында Марка. Перед Иисусом Жакан есть бар. Иоанн. Лукада да ошондой Также жазылган. Евангелие от Луки, Анан Жаканда да ошондой жазылган. также Евангелие от Иоанна. 그 세례 요한은 주의 길을 곧게 하고 평탄케 하는 일을 하기 위해 왔습니다. Да, Иоанн родился, Жакан пришел для того, ал чтобы деген ушул приготовить путь жолду Господу и даярдаганы сделать келген ал. прямые стези Ему. 중요한 요한이 어떤 Ал 방법으로 жолдорду 주의 길을 түздөгүлө 곧게 деген. 하고 평탄케 했느냐. Но Ал как он кандайча приготовил путь? Как он сделал түздөгүн прямые жана стези? ал деген 요한이 жолду 외치는 даярдаган. 주제는 바로 회개하라. Жакан айткан: тобо кылгыла, Иоанн асман говорит: патшалыгы «Покайтесь, ибо жакындап калды» приблизилось деп. Царство Небесное». 요한은 유대인들이 예수님을 만나기 Жүйүттөр 전에 Иса Машаяк менен жолукканга чейин 그들이 죄인인 걸 강하게 그들께 깨우치고 지적하는 алар Жакан Он айтып ясно атат, говорит, что күнөөкөрлөр они деп являются атат. грешниками. 사람들이 예수님을 만나기 전에 어떤 마음의 자세가 필요하냐. Иса Машаяк менен жолукканга чейин аларда кандай жан дүйнө болуш керек? 자기가 죄인이었다는 사실을 깨달아야 Эң башында алар В первую очередь, они күнөөкөр должны экенин понять, что они были моюнуна алыш грешниками, керек. только тогда они будут искать Иисуса. Менде ушунча көп күнөө У бар. меня так много греха. Мен өлүмгө дуушар болгон Я должен адаммын. умереть. 근데 내가 예수 Ошон үчүн мага Иса Машаяк керек Поэтому мне деген. нужен Иисус. 어떤 사람은 Бирок кээ бир адамдар айтат: ооба, мен күнөө Которые говорят: кылгам. «Да, я согрешил, не А могу». эмне менде кылган күнөө кылган адамдар жок бекен? Мен дагы эле күнөө Дальше я буду кетире берем. грешить и буду хорошо жить. 그런 사람이라면 Андай адамга Иса Машаяк анчалык деле кереги жок. Иисус особо не нужен. Менде ушунча көп күнөө бар. Так много греха. 난 무슨 Мен 방법으로 эмне гана кылбайын бул Что мне күнөөдөн мен делать, бошоно чтобы албайм. освободиться от этого греха? Кандай жол менен мен бул Я күнөөдөн могу бошоно алам? очистить этот грех. 난 아무래도 내가 이 죄를 Мен 떠나지 못해. эмне кылбайын мен тазалана албайм го бул күнөөдөн. 누가가 와서 나를 Анан мага 구원해줘야 ушундай жардам бере турган киши керек. 그러면 내가 Анан 구원을 받을 수 있어. ошондо мен Тогда, может, куткарылып я алам. получу спасение. Менде аргасыз. Иначе у меня никак не получится. 그런 Эгерде 마음을 ушундай адамда ушундай жан Если дүйнө человек имеет болсо, такую душу, 예수님 앞에 구원을 받고 은혜 얻기에 정말 ал адам Кудайдын алдында Иса Машаяктан ырайым алганга татыктуу 사람들은 그렇게 생각하지 адамдар мынтип ойлобойт: мен анча мынча күнөө кылдым. о, я немного согрешил. Эмне күнөө кылбаган адамдар бар Есть в этом жокпу? мире, которые не грешили. 나한테 저 사람 Ооба, мен күнөө кылдым, бирок башкаларга караганда анча деле эмес. 죄를 좀 Чынында мен Да, то, кылдым. что я согрешил, это правда. 그래도 내가 막 그렇게 Мен бир чоң олуттуу күнөө кылган Я же не жокмун го. совершил такой большой грех. Ооба, мен жамандык кылдым.
Да, я совершил зло. 그렇지만 난 그 Анан 죄를 бир 짓지 않았지. өтө жаман күнөө кылган жокмунго. 여러분 그런 사람들은 아직도 자기를 믿고 있는 사람이기 때문에 예수 Андай адам, алар деген өзүнө ишенет, анан Кудайдын ырайымына мукташ эмес ал адамдар. 예수님이 오시기 전에 Исса Машаяк келердин алдында чөмүлдүрүүчү жаккан келген. 세례 요한이 한 일이 뭐냐면 우리가 죄인인데 거기서 벗어날 수 없는 악한 죄인임을 깨우치는 일을 했어요. Иоанн Креститель сделал то, чтобы мы Чөмүлдүрүүчү жаккан биз күнөөдөн бошоно албаган адам экенибизди көрүш Когда я үчүн смотрю на себя, 제 마음에도 예수님이 менин жан дүйнөмө Иса келердин алдында биринчи жаккан келди. сначала пришел Иоанн Креститель. 내가 얼마나 더러운 죄인임을 Канчалык мен ушундай күнөөкөр экенимди ал көрсөттү. 난 어느 때까지 내가 그렇게 큰 죄를 지었다고 생각지 못해. Мен бир учурга чейин ойлогон жокмун анчалык чоң олуттуу күнөө кылдым деп. Мен жакшы эле жашасам керек деп ойлочумун. 오늘 이제 하나님이 세례 요한 같은 일을 내 마음에 Анан ошол мен жүрөгүм менен иштеп баштаганда 모든 일들이 실패로 돌아. мен эмне гана кылбайын. Стало провалом. 저는 어린 나이에 내 영혼이 Мен 굉장히 жаш жагымда мен өзүмдүн жан дүйнөм жөнүндө көп ойлоп күнөө кылбаганга Я аракет старался не кылчумун. грешить. 난 죄를 사함받기 위해 가진 수단과 Мен жакшы жашаганга аракет кылгам. Доброй жизнью жить, делать 그러나 хорошие 나는 дела. 내가 무슨 생각이냐면 나는 Анан мен бир жолу ойлодум, мен андай жашай албайм го деп. Анан Иса келгенде сөзсүз түрдө мен тозокко барат болушум керек деп. 똑같은 나이였는데 Хотя я был таким же, как раньше. 하나님의 인도 없이 그냥 내 눈으로 Мен 내가 봤어. өзүмдүн көзүм менен өзүмдү караганда Своими глазами на себя. мен жакшы адам болуп Я көрүнчүмүн. всегда был добрым человеком. 난 저 Мен 사람처럼 тиги башкага караганда мынчалык жаман иш кылган жокмун. Ооба, мен бир аз кетирдим Да, күнөө. конечно, я немного согрешил. 어쩔 수 없는 Мен аны кылганга мажбур Я элем. просто был вынужден немного обмануть. 내가 지은 죄다 정당한 Мен кылган күнөө анча деле чоң эмес. Мен муну аргасыздан кылдым деп. Я думал, я был вынужден. Мен күнөө кылбаганга аракет Я кылчумун. старался не грешить. 어쩔 수 없이 Ооба, 하는 мен 죄 аргасыздан кылган күнөөлөр бар болчу. Ал анча деле чоң эмес ал күнөө. Но это не такой большой грех. Мен жыйынга барчумун, мен көптөгөн жакшы иштерди кылчумун, мен жыйында бооларды кылдым деп саначумун. 주일학교나 성가는 그런 Ана мен хордо урдачумун. И в хоре в церкви я пел. Мен курмандыкка анча көп акча алып келе алган жокмун. Бирок канча колуман келсе мен ошончо курмандык бердим. Я жертвовал Богу. 저는 한때 어느 때까지 나는 그 Менде бир учурда ушундай жан дүйнөмдө бар болчу да. 1년 내내 주일 예배 한 번도 안 Мен бир дагы жыйынды таштаган жокмун. 새벽기도 거의 Мен 대부분 таң эртеден жыйынга барып сыйынууга катышчумун. 내가 죄인인데도 그래도 Мен 괜찮은 죄인. күнөөкөр болсом дагы анча деле Неплохим грешником. чоң күнөөкөр эмес элем. 내가 죄인인데 Бирок мен күнөөкөрмүн, бирок анчалык деле чоң күнөөкөр эмесмин деп ойлочумун. 멸망을 당하거나 지옥을 갈 것 같지 않은 마음이 내 Ана мен тозокко барбайт болушум керек, өлбөйт болушум керек деп. Погибну. 난 그렇게 악한 Мен анчалык деле жаман адам эмесмин деп ойлочумун. Злой человек. 근데 제가 1962년도에 1962 жылы мен мунун бардыгы эч нерсеге турбаганын көрдүм. 눈을 내게 빌려줘. Жөн ошол учурда Кудай мага өзүнүн көзүн бергендей болду. 그때 처음으로 내가 내 자신을 바로 Мен өзүмдү туура көргөнгө, Кудай тарабынан көргөнгө 부질없는 생각이 көрдүм Такое, өзүмдү. насколько глупо я думал до сих пор. 1962년 그때 난 정말 1962 жылы мен күнөөкөр экенимди, эки жүздүү экенимди, анчалык ушунча ыплас адам экенимди көрдүм. Самый грязный человек. 나는 예수님을 지옥 Эгерде Иса Машаяк келсе, мен сөзсүз түрдө тозокко барам деп. 내가 무슨 짓을 해도 내 노력으로 이 죄를 손끝만큼도 Мен түшүндүм, эмне гана кылбайын, мен бир тамчы күнөөдөн да бошоно албаарымды көрдүм. 내가 죄를 위해 했던 그 모든 게 의미가 없고 Эмне гана кылбайм, шунун бардыгын ташташ керек эле өзүм кылган нерселерди. Если сейчас я думаю, 하나님께 내 마음에 예수님이 오시기 전에 세례 요한 Ооба, Иса Машаяктын алдында бул чөмүлдүрүүчү жаккан келген. 세례 요한은 내 마음 안에 있는 죄 하나하나 드러나게 해줬어. Анан ушул жаккан ал мен ушунча ыплас адам экенимди көрсөтүп я баштады. грязный человек. 나는 그때 난 지옥 갈 수밖에 없는. Мен тозокко бара турган адам экенимди көрдүм. 내가 선을 행한다고 점점 더 죄서 깊이 빠지고. Мен канчалык ушунчалык жакшылык кылган сайын мен өзүмдү күнөөгө түрткөнүмдү көрдүм.
Анан досторум менен кечкиде картан ойночубуз, анан урдачыбыз. Ой, мен барбашым керек аякка деп ойлочумун. 그전 아침에 새벽 Бирок 기도가 그 모든 죄를 эртең менен келип кайрадан кечирим сурап, И прошу Господа Бога простить мои грехи. 내 제 친구도 오는데 그 ой, досторума барбашым керек, мен кайра күнөө кетирем, мен аракет кылчумун барбаганга. Я старался не ходить туда. Анан мен өзүм да билбей калчумун, мен алардын арасында болуп калган. Мен күнөөнүн айынан абдан кыйналчумун. И колебался. 그때 이제 하나님이 세례 요한이 내가 내 힘으로 구원받을 수 없고 난 멸망을 받을 수밖에 없는 죄인이구나. 그때 그것도 Анан жаккан аркылуу мен ушунчалык ыплас экенимди, өзүм тазалана албарымды көрдүм. 예수님이 Мен ушунчалык Исага муктаж экенимди көрдүм. 내가 무슨 짓을 해도 Эмне гана кылбайын мен тазалана албарымды көрдүм. 예수님이 Исадан башка жол жок экенин Нет көрдүм. другого пути. 그때 내가 예수님을 Анан мен ошондо Иса Машаякты карадым. Иисуса Христа. 오늘 많은 사람들이 신앙생활 하면서 Көптөгөн адамдар руханий жашоодо 자기를 치어다 자기의 선, 자기의 의, 자기의 그 노력한 것에 만족하고 алар өзүнүн жакшылыгын көрүп алышып, анан ошо мен ушундай жакшылык кылдым, мен ушундай ишенимдүү болдум, мен көптөгөн курмандык алып келдим, Я так пожертвовал. мен бүт жан дилим менен Кудайга кызмат кылдым, мен жакшы эле адаммын, 괜찮아. О, поэтому я нормальный. мен руханий эле адаммын, жакшы жашаган. 많은 사람을 Шайтан ушундай жол менен көптөгөн ишенген адамдарды ушинтип 착하고 충성되게 살아와서 사는 사람에게 Да, человек, который был таким честным, чынчыл который жашаган, хорошо туура жил, жашаган деп 내 의로 구원만 멸망받을 수 없어는 저주밖에 못 받아는 걸 깨우쳐 줄 수 있는 분이 бир гана жаккан Только Иоанн Креститель может ал показать, что Господь адам не может күнөөкөр человека экенин, любовь, потому ыплас что он экенин человек, чөмүндүрүүчү жаккан көрсөтө алган. 전에 세례 요한이 먼저 와서 이스라엘 백성 숨기는 죄를 지적하기 시작했어요. Поэтому прежде чем как пришел Анан Иисус, Израиль он эли должен катып обнаружить алган грех, күнөөнү который спрятал көрсөткөн. израильский народ. 이 독사의 Жылан тукумдары Да, сыны Кудайдын келечектеги каарынан качып кутулууга силерге 진노를 피하라고. ким айтты Кто деди. сказал, чтобы вы избежали вашей гнева? 예, 독사의 자식 진노를 Жылан 받아야 тукумдары Да, өлүмгө это порождение татыктуу деп. ехидны, которые должны погибнуть. 어느 누구도 그들에게 그 진노를 피하라고 얘기하는 사람이 없어요. Да, никто им не говорил бежать келечектеги от будущего каарынан гнева. ким кутула алат 세례 деген. 요한이 와서 그들의 숨겨졌던 죄들을 지적하면서 강하게 그들의 죄를 책망하기. Жаккан алардын күнөөсүн көрсөтүп Обличать турду. этих людей. 이제 그간 세례 그늘들은 요한이 그들이 자기 죄를 Анан алар түшүнүп баштады өзлөрүнүн күнөөсүн. 내가 정말 Ой, мен ушундай ыплас адаммын. Грешник. 내가 어떻게 이 Кантип мен ушундай күнөөдөн бошоно алам? 내 손을 해도 안 되잖아. 이미 죄를 지었기 때문에. Мен күнөөкөрмүн. Напрасно, потому что я 내가 율법을 грешник. 지키나 내 죄를 Мен 사함받을 수 осуятты 없잖아. аткаруу менен мен күнөөдөн бошоно албайм. 진실이 하려고 한다고 되어지는 게 Мен 아니잖아. кандай чынчыл болбойюн, булдай жол менен дагы боло албайт, мен тазалана албайм. 갈등하고 고통하고 Анан 괴로워하고 өзүнүн күнөөсүнүн айынан ал адам кыйналып баштайт. 이제 지금까지는 예수님이 아닌 자기 어떤 충성이나 열심히 자기 노력에 의지해 Өзлөрүнүн ишенимдиги менен өзүнүн жакшы иштери аркылуу куткарылуу алгысы келген. Бирок качан жаккан келгенде биздин жан дүйнөбүздө биздин көздөрүбүз У нас ачылат. открываются глаза. 내가 하나님 Мен канчалык жакшы иштерди Кудай алдында кылбайын. Дела перед Богом. 선한 일로만 손끝만한 죄 하나 씻을 수가 없어. Менин жакшы иштерим аркылуу бир тамчы күнөөдөн да бошоно албайм. Ушунчалык ишенимдүү болбойюн. Очень верный. 이 충성한 것까지 Ал менин ишенимдүүлүгүм мени Эта куткара верность албайт. может меня спасти. Канчалык мен осуяттарды так Я аткарбайм. исполнял заповеди. 그러나 내가 죄를 Мен ушул осуят аркылуу күнөөдөн тазалана албайм. Мен сөзсүз түрдө тозокко бара турган Я адаммын. попаду в ад. Өлүмгө дуушар боло турган Я адаммын. погибну. Каргышка 받아야 돼. Я Ала должен турган получить адаммын. проклятие. 세례 요한 우리의 Ушу 마음을 жаккан, ушу тарапты көрсөтө В это алган. направление ведет нас. 그래서 여러분 신앙인들이 처음에 시작할 때 Поэтому люди, которые начинают вести духовную жизнь, 처음에 내가 착한 일하고 이렇게 충성하고 율법을 지키고 11조나 예배 참석하면 Эгерде мен жакшы иштерди кылсам, они думают, что если я буду делать добрые жыйындын дела, алдында если я чынчыл буду болсом, верным церкви, тогда моя вера будет расти. анан көптөгөн адамдар ойлойт ушундай жол менен мен күнөөдөн тазалана алам деп. Бирок аларды шайтан Это алдаган. обманывает сатана так. 절대 그렇게 죄가 씻어지나. Мындай жол менен Таким образом, невозможно күнөөдөн эч ким тазалана албайт. стать святым. 그래서 이제 우리가
정말 그렇게 하다가 아, 내가 이거 가지고 안 бул иштер жетишсиз деп ойлойбуз. 자, 이제 내가 Биз ушундай күнөөкөр адамдарбыз. Биз деген адам атанын мураскорлорубуз. 노력으로 내 열심으로 내 충성으로 내 이제 손끝만으로 씻을 수 없다는 Биз өзүбүздүн аракетибиз менен, жакшы иштерибиз менен хорошими вещами мы не можем стать праведными. 예수님이 오시기 전에 세례 요한이 우리 마음에 오시면 그것을 깨우쳐 주고 Иса келгенге чейин жакан чөмүлдүрүүчү жакан келген бизге ушунун бардыгын түшүндүрүп берет. 내 아닌 다른 데서 죄를 사한 방을 Качан Тогда мы начинаем биз искать способ өзүбүздөн очистить эмес, не башка мысли, а жолдон что-то издеп другое. баштаганда, 그때 우리가 예수 ошондо биз Иса Машаякка Тогда мы жолугабыз. встречаем Иисуса Христа. 그래 나를 죄 Иса гана мени күнөөдөн бошото алат. Очистить мои грехи. Анан биз Исаны карайбыз. И мы смотрим на Иисуса. Иса Бетлехемде төрөлгөн. Да, Иисус родился в Вифлееме. Аны алып качып Египетке алып качкан. Анан кийин Галилеяга алып Он келишкен. жил в Галилее. Ал 30 жашка толгондо И когда Иисусу было 30 лет, 그때까지 아버지와 같이 ал атасы менен Жусуп менен ал деген ушул өзүнүн ишин таштаган. и он оставил свою работу. 하나님의 Анан ал жакшы кабар үчүн И ради Евангелия ал Божия иштеп баштаган. он начинает идти вперед. 갈릴리 바닷가에 Галилеяда ал өзүнүн На окуучуларын Галилее он собирает чогулткан. учеников своих. 제자들과 다니면서 Ал окуучулар менен чогуу Учениками жакшы он кабар передает таратып башташкан. 그들은 예루살렘으로 유다로 갈릴리로 다니면서 열심히 Иерусалимге, Жүйүт жерлеринде ал жакшы кабарды таратышкан. 그러니 그들에게 시기와 미움을 Анан 받지요. адамдардын ичи тарыган ушул учурда. 그러나 예수님은 십자가를 지고 Анан ал ушул айкаш жыгачын алып ал Голгофага көтөрүлгөн. 갈보리산의 십자가에 Ал Голгофада айкаш жыгачка кадалган. 그때 유대인들 앞에 Иса жүйүттөрдүн алдында эмне деп айтты эле? Аткарылган деген. Совершилось. 예수님이 하실 Иса ал жердеги кыла турган нерсени аткарган. Анын максаты эмне болгон жерге келгенде? 우리를 죄에서 건지고 Бизди күнөөдөн бошотуш Чтобы үчүн нас избавить от греха и спасти нас. 그래서 이제 예수님께서 우리 죄를 사는 그 Иса Машаяк бизди куткарыш үчүн ал айкаш жыгачка Он был кадалган. распят на кресте. 옛날에 내가 중심으로 제사함 받고 Эгерде мен өзүмдүн жүрөгүмдө өзүм турсам борборунда, 내 마음에 өзүм аракет кылып күнөөдөн бошонгонго, 선한이라고 율법지 그런 것만 떠오르는 Да, я мен бы өзүм хотел жакшы бы жасаган сказать, иштерди что гана я алдыга коюп, хорошо делал до сих пор. 그러나 내가 11조하고 그 봉사하고 충성하고 율법을 지켰다고 해서 그것이 나를 죄에서 조금이라도 가볍게 할 수 없다는 사실을 анан мен берген мундуктар, мен жакшы иштерим менин күнөөдөн бошото албаарын көрдүм. от моего греха. 내가 지금 Мен ооба ушул күнгө чейин өзүмдүн көп жакшылыктарымды, 그것이 내 죄를 사는 아무 소용이 없다. бирок бул мени күнөөдөн тазалай албайт. 율법을 Мен канчалык аракет кылып осуяттарды аткарганга, 내 악한 죄를 씻는데 손끝만 мен бир тамчы күнөөмдү да бошото албайт бул нерсе. 내가 Кудай алдында ишенимдүү болсом Я был дагы, верным перед Богом. 그것이 내 죄를 손끝만 мен бир тамчы Но это не күнөөдөн может да бул да очистить бошото даже албайт. каплю моего греха. 이제 나에게서 죄를 씻으는 조건이 전혀 Менде 없다는 걸 бир дагы шарт жок экенин күнөөдөн бошонуш үчүн 내가 көралгам. 그 모든 것을 마음에 포기하고 Эмне өзүм аракет кылган нерсенин баардыгын таштап туруп, 그래서 그때 이제 우리가 예수 анан бир гана айкаш жыгачтагы Иса Машаякты карап, 그래 мендеги болбогон нерсе Из-за того, что у меня не получается. 내 죄를 예수 менин күнөөм үчүн Иса айкаш жыгачта кадалган ал. 그래서 하나님은 내 죄를 Кудай Теңир менин баардык күнөөлөрүмдү Исага жүктөгөн. 그 예수님 십자가에 못 박혀 Анан Иса Машаяктын айкаш жыгачтагы өлүмү, 내 죄를 내가 ал мен үчүн өлдү, менин күнөөлөрүм үчүн өлдү. 그다음에 예수 십자가에 못 박혀 죽은 저 죽음이 내 이사 죄가 같구나. Айкаш жыгачтагы өлгөн өлүмү бул мен өлүшүм керек болчу күнөөлөрүм үчүн. 모든 죄의 형벌을 받아 Эгерде ал мен үчүн жазабын алса, анда менин күнөөлөрүмдүн баардыгы тазаланган. Эч нерсе кылбасам дагы, 없지만 Хотя я ничего не делал,
예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시면서 우리 Ал 죄를 위해 Иса 죽으실 때 айкашчыгачта кадалган ал менин күнөөлөрүм үчүн. 아, 그것이 내 Ошол 모든 мени 죄를 тазалаган бардык менин күнөөлөрүмдөн. 십자가에서 내 모든 죄를 지우고 Иса Машаяк бардык күнөөлөрүмдү ал айкашчыгачка алып кеткен. 손끝만 남김없이 다 십자가의 고난을 받은 Бардык жазаланууну ал алган ал. не оставил, он взял на себя и 그래, все 그럼 понес. 내가 십자가를 힘입어서 죄사 Мен айкашчыгач аркылуу бошонуу ала алам. попасть в Царство Небесное. Жана асман падышалыгына бара алам. 돌이켜서 십자가를 Менин өзүмдүн жакшы иштеримди Теперь повернулись к карабастан. Христу и получают спасение. биз качан айкашчыгачка Когда караганда мы смотрим на крест, 아, 내 죄가 죄 менин бардык күнөөлөрүм ошол жерде бүттү. Бардык мен ала турган жазаны Иса Машаяк алды. Бардык каргышты Иса көтөрдү. Иисус получил вместо меня. Качан биз ыйык китепти окуганда И затем, когда мы читаем Библию, 너무 신기한 내가 전에 보여준 биз мурдагы көрбөгөн ырсаптарды көрүп баштайбыз. наши глаза. 10 бөлүмдө Еврейде жазылган 10 ырсапта 예수 때 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 Да, посредством того, что Он отдал ради обетования биз Божьего, Кудайдын ыйыктыгына ээ болдук. обрели святость. 아, 이 소리 Биз ыйыкталдык деп Но жазылып Библия турат. говорит, что мы освящены. 내가 죄 Мен күнөө кылбаган үчүн, таза жашаган үчүн эмес, Делал чистой жизнью жил. 예수 때 몸을 단번에 Иса Машаяктын денеси аркылуу мен ыйыкталдым. Я стал святым. 예수님 Ал 단번에 өзүнүн денесин Когда бергенде, Иисус Христос отдал свое тело, 한번 죽어서 내 모든 죄가 눈같이 이게 ал ушул мени аппак кардай тазалаган менин күнөөлөрүмдү. следовательно, я стал святым. 내가 거룩한 건 내 노력이 있지 않고 Менин 예수님에게 То, что я стал святым, ыйыкталгандыгым не во Иисусе, не во мне ал находится, а в Иса Иисусе. Машаяк аркылуу болгон. 내 죄는 내가 선을 하는 거기서 그건 안 돼하고 내 쫓고 예수 것들을 바라보고 그 길을 Жаккан ал менин өзүмдүн жакшы иштеримди карабастан Иса Машаякка бурган. 그 세례 요한의 역사가 내 마음에 Качан ушу жаккандын ачкан нерсеси менин жан дүйнөмө келгенде, 드리고 봉사 이런 것이 무익한 거란 걸 мен жасаган жакшы иштерим, мен оңдуктарым, мен аткарган усуяттарым бардыгы эч нерсеге турбаганын көрдүм. 하늘나라 갈 수 있는 유일한 길인데 Бир гана бейишке бара турган жол. Есть только один путь. 십자가에 못 박혀 죽은 예수님의 그 죽음 그걸 통과하지 않고 절대로 내가 죄 사함에서 확신을 가지고 Айкашчыгач аркылуу гана биз акталуу ала алабыз. Мы оправданы перед Богом. 그 십자가에 못 박혀 예수 그리스도께 내가 지는 모든 죄의 형벌을 Бирок Иса Машаяк бардык каргышты ал өз мойнуна алган. Которые должны получить мы. 십자가의 그 죽음이 내 Качан 곁으로 돌아오고 Исанын өлүмү аркылуу К нам. 내가 저진 죄 어떤 죄든지 간에 이미 십자가의 형벌을 다 받았기도 거의 씻어진 거예요. анын бардык айкашчыгачта күнөөлөрүбүз жуулган. 아 그래서 내가 거룩해져. Анан биз ушул аркылуу биз святым. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 그 앞에 옳다심을 Поэтому написано: итак, братья, посредством Анан крови Иисуса ушул Христа жерде мы имеем жазылган. благословение войти в Царство Небесное. 예수의 피를 힘입어 우리가 하나님께 담대히 나갈 담대함을 얻는 것이다. Да, посредством крови Иисуса Христа мы имеем биз дерзновение кан стать перед аркылуу Богом. гана жеткилең боло алабыз деп жазылган. 대충 쉬는 것이 아니라 Иса Машаяк бизди чала учук күнөөдөн тазалаган эмес. Эми мен ыйыкмын, мен адилетмин. 나 이제 의로우네. Теперь я праведник. Менин бардык күнөөлөрүм Все мои кечирилген. грехи уже прощены. 예수 십자가에 못 박혀 내 모든 눈처럼 희해졌는데 Мен айкашчыгачта менин жан дүйнөмдү аппак кардай агарткан. Биз ушундай ишенимге ээ болдук. Приобретаем нашу душу. 그래서 우리가 예수 때 보혈을 Биз 믿음으로 Иса Машаяктын каны аркылуу биз күнөөдөн эркиндикке чыгабыз. Качан чөмүлдүрүүчү жаккан биздин жан дүйнөбүзгө келгенде, 선을 행하고 내가 의로 내가 정직하게 살고 내가 율법주의적 그걸로 불가능한 것을 깨우치. жаккан биздин жакшы иштерибиз, мунун бардыгы болбогон нерсени көрсөтөт. 이제 세례 요한의 설교를 듣는 Эгерде насаат сөзүн ушу жаккандын уксак, 아무리 선한 일을 해도 мен жакшы иштерибиз дагы бизге адилеттикти бере албайм. 아무리 율법을 지켜 율법 하나 Мен 다 어긴 거나 эгерде осуяттардын бардыгын аткарып, бирок бирөөнү буссам дагы 자기의 선, 자기의 의를 버리게 адилеттикке ээ боло албайм. Человек оставляет. Кээ бир адамдар 사람들은
Знаете, некоторые люди 아직도 자기가 선한 일을 했기 때문에 Алар жакшы иштери аркылуу асман патшалыгына барабыз деп ойлошот. попадут в Царство 제가 Небесное. 만난 어떤 사람 예수를 믿다가 Бир адам 2년 동안 ал 감옥에 деген ушул Исага ишенип жүрүп ал түрмөдө жаткан. 근데 그분은 자기 12년 감옥에 12 жыл. 도전하고 있어요. Но Ал он, бывает 12 то, жыл что он верил в Иисуса анан 12 мен лет. ага айттым. 이야기를 했습니다. Я ему сказал. 당신이 Сиз 그걸 했다고 천국에 ушул Исага ишенүү аркылуу 12 жыл түрмөдө жатканыңыз аркылуу асман патшалыгына бара албайсыз. Биз иш аркылуу биз бара албайбыз. Билесизби эмне деп айтты ал? Знаете, что он тогда мне сказал? Пастор, 목사님 Пастор, сиз түрмөдө болдуңуз беле? вы когда-нибудь были в тюрьме? Качан мен түрмөдө жатканда мен эле кыйналдымбы? Только я мучился. 내 아내는 Менин аялым абдан кыйналган. Моя жена жила как нищая. 내 자녀들은 А менин балдарым 그렇게 컸습니다. А алар мои дети ели жем шкарлупу, ушунчалык мындай кабыгын жеген учурлар болгон 내가 천국을 жемиштин. 못 간단 말이에요. Но неужели я не смогу попасть Мен в бара рай? албайм анда бейишке. 어떤 선한 Биздин жакшы иштерибиз аркылуу Нашей добротой, нашей праведностью биз мы бара можем албайбыз попасть в рай. асман патшалыгына. Бир гана Один жол путь, по бар. которому мы можем попасть в Царство Небесное. Иса Машаяктын айкаш жыгачы аркылуу жасалган. 그래서 여러분 행한 선한 거다 배설물로. Ушу биз жасаган жакшы нерсенин бардыгы эч нерсеге турбайт. Мусор. 그래 십자가에 못 박혀 내 모든 Бир гана Иса Машаякты карап, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган Исаны гана карап аркылуу биз Тот, который очищает биздин нас. жакшы аракетибиз аркылуу Не эмес. наше доброе старание. 우리의 모든 죄를 정벌받 십자가에 있는 것이. Ушул айкаш жыгаштагы биздин бардык күнөөлөрүбүз ошол жерге жүктөлгөн. 그리스도의 피를 힘입어 Анан ошо каны аркылуу биз Иса Машаяк алдында тура алабыз. Перед Богом. Мен көптөгөн жакшы иштерди кылгам. Знаете, я сделал много добрых дел. 그것이 천국 가는데 Алар мага бейишке барганга жөн эле тоскоолдук Помешали кылды. мне попасть в рай, они помогли. 반대로 내가 저지른 죄악이 천국 갈 수 있도록 이끄는 Бирок мен ошол көргөн күнөө гана мен асман патшалыкка жол ачылды. 내 모든 죄 씻어줘. Эми Иса Машаяк менин бардык күнөөлөрүмдү тазалап мен эми асман патшалыгына бара алам. Рахмат, жакшы калгыла, жолукканга чейин. До новых встреч. 여러분 안녕히 계십시오. До свидания.